Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Мен азыр мынакей дагы бир мекендешибиз мынакей могул Мурас Ордо конушунда жашайт экен. Ассаламу алейкум. Кандай бир тууган? Жакшыбы Болсунбек? Жакшы турасыңбы? Буйса. Болсунбек, мен сенин абалыңды, акыбалды угуп келип калдым. Анан ушул мен деле колуман келишинче баягы кайрылуулар болот, сен келинчегиң кайрылды. Анан отуруп мынакей азыр абалды айтканда ушундай болот ат Азамат байке деп кайрылган. Анан Болсунбек, бул кандай болуп, эмне болуп атат? Ушул мекендештерге сенин бул кайрылууңду колуман келишинче жеткизип коюу менин колуман келген болот атат. Мен колуман келгени кылып атам да. Ошондо айттым Болсунбек, бул ооруга качан чалдыгып, эмне болуп атат? Бул оору өзү бир 2 жыл мурун башталган болчу. Азыраак жөтөлдөнчү. Кыска болуп. Ковид болгон 2021. Анан ага чейин дагы эмеде иштеген бир чаң жердечи. Чаңда топтолгон окшойт көпкөгө. Анан Чаңда иштегенде кайерде иштедиң ошо? Шаарда эле. Шаарда, Жасын эле чакан эле жерде. Анан ушу ковидтен осложнение берди да. Ошондон кийин жөтөл күчөп кийин адышкага айланды. Азыр эми модон байланып, эшикке туалетке чыга албай калдым. Будан чыксам эле сатурация 60ка түшүп кетет. Жөтөл башталса 2 саат жөтөлөм. Шөпкө уже забитый болуп, канча процент поражение ужечи. Болбогон эле жери иштеп атпыр деп көрдүм азыр. Буну четсем азыр 10 мүнөттөн кийин уже аба жетпейт да, жок. Адышка болуп эле отуруп калатам. Şu India'dan sилерден bir kız ketken eken аябай чоң поражение болчу. Эми ал таза эле ковидтен болуптур. Өпкөзү кичирейип кеткен. Меникинде же ковидтен же чаңдан же башкадан деп айтат да. Точный диагноз жок. Точный диагноз жок. Ошого идиопатический легочный фиброз деп коет экен. Ушундай неопределенный. Может чаңдан болушу мүмкүн. Же ковидтен же бардыгы аралашып эме болушу мүмкүн болуп атат да. Ошол себептен ошол кыз менен байланыштым эле өзүм. Түздөн түзчү. Ушул айтып калып коркпой келериңиз. Мен деле пересадкада жөнөткөн бул жака дейт. Өткөн жагачы. Врачтар анализ тапшыргандан кийин личте чыгып атат, азыр уже бул кислороду жок. 5-6 саат жүрүп атам дейт, базып өзүм. Самостоятельночи. Ошондо басара жатса кайрымдуу болсоң деп. Ооба, сиз аркылуу кеткен. 2 ай болуп калды дейт, болжол мененчи. 2 айдан бери ошол жакта лечение алып атам. Аллага шүгүр дейт. Жакшы болуп калдым дейт. Сиз аркылуу барган экен, Азамат кайрымдуу болуп фонд аркылуу кайрылып, тез аранын ичиндечи. Батыраак акчабыз өзүбүздө бар болчу дейт азыракчы. Силер документтерин дайындап, тигил трансфер жанагыларын аэропорт, больницаларын сүйлөштүрүп, гостиницаларын сүйлөштүрүп эткезиңер. Ошол аркылуу кетип аябай жакшы экен деп анан мага айтты, ошо Азамат Байматовдун кайрымдуу болуп фондуна кайрыл депчи. Акча чогултканга да жардам берет. Анан Индия барганда дагы эмелери аябай жакшы экен дейт. Анда ата өзүң келип алсаң аябай кыйналат кезин дейт. Бул жактачы ортомчулар менен. Результат жок. Артка кет. Огутпой койдум. Пульмонологко кайрылып, айткан ушу жумушуңду ташта, бир жыл лечение ал депчи. Ошо мен өзүм 6 балам бар да. Анан жумушту таштасам баягы эме болуп калмак да. Баягы тиричиликте моокат деп. Мындай болуп кетерин эч ким билбейт экен да. Жөтөл мурун эле жөтөлүп жүрчүмүн өзүчү. Жөтөл баягы грипп болгондо ошондой эле го деп тоготпой врачка айтсам ушундай. Балам сеники серьезныйраак экен. Бир аз лечение алышың керек, өзүң карап, мен немемден чыгып деп. Айтты эле макул деп барып дарысын алып алып иштеп жүрө бердим. 3 айдан кийин оору күчөдү. Кайра жакшы болуп калам. Бирок чуркап эле баз ойноп жүрчүмүн, баз элечи. Эл катары. 1 жыл өттү, анан быйыл могу 2022 күзүндө уже адышкам аябай күчөп кетти да. Лестницадан чыга албай калдым ужечи. Анан октябрда больницага жаткандан кийин кислородко отуруп калдым. Бул жок. Ошо кислород жок, эме албай баштадым да. Кече кышкы суукта аябай катуу суук тийген экен. Дагы андан дагы уже өтүшүп кетти. Анткени күндө өпкөнү иштетиш үчүн
күндө хотя бы бир 100 метр же бир 50 метр басып туруш керек кыймылдапчы. Ата бул жок бассам чын бул кислород жок баса албайм да. Уже 1 мүнөттөн кийин эле эмем түшүп кетет. Сатурациям түшүп жүрөгүм 130-140 болуп кетет. Буну алып басып ары бери басып кухняга чейин барып суу алганга, бул жака тамак ичкенге ушул эле ошого аркамда алып калдым. Шудан чыга албай. Туалетке дагы бул жерге отурам. Мындай био туалеткечи. Анткени тиги жака чыгып барганга уже жыгылып калам да кыскасы. Воздух кислород жетпейчи. Кандан кислород түшүп кетет экен. Ушул 10 метрден чектелип калдым, аркамда алып. Ушундай болуп калды Зонтбеке. Сатурация түшүп жүрөк пульс көтөрүлүп кетип атат да. Азыр мына битке бас. Кислород менен басканга. Без кислорода еще. Уже Азыр канча экен? аз жакшы болуп калды кайра. 94-93 кислород мененчи. Аз буну алсам эмеге түшүп кетет да. 65-70 болуп кетип атат. Кыймылдаганда уже баш айланып кислороддун ролу өтө чоң экен да бул. Башында ошо биз диагнозду укканда 3 жыл мурун болчу. Анда басып эле жүргөн да, анан ковид болуп калды. Ковидтен кийин ошо осложнение берип, анан рентгенге түшкөндө ошо өпкөсүндө чаң бар экен деди. Анан көрүнө эле жүрдүк. Көрүн лечение алып, басып, жакшынакай эле бардык. Ошо колубуздан келген нерсени кылып аттык да. Бирок ошол убакта эле дополнительно кайра эле жумушка чыгып иштеп, бизди багыш керек болду, балдарды багыш керек. Ошо 6 баланын дагы продуктысы бар экен, тамак ашы, ошолорго иштеп жүрдүм. Анан кийин быйыл ошо кыш болгондо, кышында ошо грипп болуп ооруп, грипптен ушинтип осложнение берип, вообще баспай калды. Такыр эле баспай, ордунан да жыла албай калды. Анан 1 айдын ичинде эле 2 жолу больницага жаттык. Больницага жатып, больницага жатканда ошо бул жактан эми колубуздан келген нерсени кылдык. Өпкөсүнүн көп жеринде ушундай поражение көбөйүп кетти. Эми дагы да лечение кылганга бизде эми эч кандай возможность жок. Кыргызстанда баягындай медицинадан колдон келген нерсени көрсөттүк деп врачтар ошентти. Анан ошо больницадан бир эже ошо Сейилкан деген эженин ошо жака Индияга кетип жакшы болуп калганын угуп, ал эженин номерин таап сүйлөшсөк, ошо сизди айтты, Азамат аке жөнөттү. Азыр жакшымын, басып жүрөм деп. Анан бизде да үмүт пайда болду да. Ошо биз деле Индияга барсак, может жакшы болуп калабызбы? Süt бүтүлө эшек сүтүнө, төл сүтү деп ичипчи. Ошол жардам берет деп. Анан тиги Сейилкан уккандан кийин анан бир аз аракет кыла баштадык ошол жаккачы. Ошолар деле бир аз жардам беришти. Акча сумманы чогултуп атат, досторум бар экен. Октябрда ооруп ишке чыгып калгандан бери туугандарым, досторум эле багып келип атат, ушу 6 баланы биздичи. Дарыларды көтөрүп жуп барын. Эми өмүр бою аларга дагы кыйнай берген болгон тоже болбойт да. Ошого аракет кылып дарыланыш керек болуп атат. Көзүмүз казычы. Ошо өзүнчө самостоятельно ошо барып лечение алып келгени каражатыбыз жок. Сатып турганда эле эчтекебиз жок болуп атат. Мисалы машинабыз же үйүбүз болгондо сатып туруп кетип калмакпыз да. Ден соолук үчүн. Азыр ушу только ушу кайрымдуу элге кайрылабыз. Колубуздан келген жардамыңарды бериңиздер, аябай. Тезирээк барып ушу лечение алып, жолдошум бутуна туруп,
Балдарым жанында, биздин жаныбызга аман эсен келсин. Башка эч мындай уже туугандардан, достордон сурагандан уже уялып деле калдык. Ушуга чейин бардык дары-дармектердин лечениясын тойлотушат, бирок Кыргызстанда да ошол ала турган дарылар жок болуп атат да. Мындай ошо экөөнүн башка бир түрүндөгү оорунун дарысы да жок экен Кыргызстанда. Россиядан, башка жактардан заказ кылып алып дарыланып жүргөнбүз. Бирок ал кезде басып жүргөн үчүн мындай оорусун жакшы деле мындай түшүнүп деле билбептирик да. Азыр могу күчөп кеткенге күндөн күнгө убактыбыз азайып баратат. Канча тезирээк ошол жака барсак, ошо үмүтүбүз чоң болуп атат. Барып бутуна туруп басып калат деген. Мына урматтуу достор, мекендештер, мына ушундай жаш үй бүлөлөр кайрылат бүгүнкү күндө ар кандай кайрылуулар менен. Эми өзүңөр ойлосоңор, ушундай ыйлап кайрылган кайрылууга кантип келбей коесуң, кантип кайдыгер болосуң? Эми келгилечи достор. Мындай азыр бул бир туугандар айтып аткан Сейилкан деп айтып жаткан мекендеш мына ошол Индияга барып, бүгүнкү күндө абалы жакшы, туруктуу, Кудайга шүгүр жакшырып жатат. Эми күн санап жакшыруусун насип кылсын жараткан. Ал бир тууганыбызга дагы деги эле ооруп аткандардын баарына Кудайдан шифа тилейбиз. Бирок бул үй бүлөгө дагы колдон келген кол сунуу өтө зарыл бир туугандар. Убакыттан уттуруу бул чоң уттурууга алып келет. Аны жакшы билесиңер. Ошон үчүн мына бул үй бүлө жаш үй бүлө 6 балалуу, мына ушундай көп балалуу үй бүлөнүн катарын толуктап, мына ушул 2 жаш мындай келгилечи мындай. Бул жерде мен бир нерсени эске алып өткөндү мен дайым айтып келем. Баягы өткөн күнүңдү унутпа деп айтат кыргызда. Мен атам дагы мына ушул бир тууганыбыз ооруп жаткан оору менен өпкөсүнөн ооруп кыйналганда бир жакшы адамдын себебинен 87-жылдары мындай жакшы адамдын жардамы менен атама дагы медицинанын алы жетпей ушундай күн болуп биздин үй бүлө, биз 5 бир тууганбыз. Мына бул үй бүлө 6 бир тууган экен. Ушул 5 бир тууганды дагы үй бүлөбүздү, биздин үй бүлөбүздү кара булут каптап, атабыздан ажырап калуу коркунучу турган мезгилде бир адамдын жакшылыгынан атам жакшы болуп кетти бир туугандар, достор. Ошонун себепкерлигинен Аллахтын мындай буйругу менен жакшырып бүгүнкү күндө атам 70 жаштан ашып жашап, Кудайга шүгүр кашыбызда. Бирок достор, мен эмнени айткым келип турат бул менен? Ошол бир адамдын себепкерлигинен 5 бала жетим калбай, ата мээриминде чоңойдук бир туугандар. Мен дагы ошол жакшылыкка тийген адамдын жакшылыгынан биздин атабызга жакшылыгы тийсе, менин жакшылыгым бир канча адамдарга тийүүсүн каалап, бүгүн ушул жолдомун. Достор, кеп маселе башка жакта эмес, кеп маселе жакшылыкта. Жакшылыкка жакшылык, Аллах Таала жакшылыкты жакшылык менен кайтарам деген. Ошон үчүн жакшылык кылайлычы, келгиле достор. Эгер биздин бүгүн пайдабыз тийсе, бул бир тууганыбыздын эртең менин пайдам тийип аткандагыдай, бул бир тууганыбыздын дагы бала чакасы башка элге дагы пайдасы тиет. Ошентип жакшылыктан жакшылык уланып, садака жарыясы токтобой жүрүп тура турган бул садака. Ошон үчүн кел мекендеш, орозо жакындап келатат. Мына ушул бир тууганыбыз азыр карачы, аркандалып мына өзү айтып отурат. Мына аркандалып калдым Азамат байке деп, мына байланышканда да жүрөгү ооруйт да. Эми келгиле достор, могу турган акыбалдан чыгарыш үчүн сиздин сунган колуңуз чыгарат. Сиздин сунган колуңуз себеп болот. Ошого менин келген кадамым сооптор менен, сиздин берген сунган колуңуз сооптор менен Кудай алдында жакшылыкка жазылат. Жакшылыкты жасап калайлы бир туугандар. Ошон үчүн мына экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Колуңардан келгенин силер кылгыла, менин колуман келгенин мен жасайын. Силер колуңардан келгенин комментарий жазып, видеону бөлүшүп, колдон келишинче жакшылык кылып койгула достор. Жөн эле эрикпегиле. Мындай ушун жазбай эле коеюнчу, ушундайлар көбөйдү, мындай видеону көрсөм эле жүрөгүм ооруйт дебегиле. Биздин башыбызда эртең эмнени күтүп турат билбейбиз. Кайдыгерликтен алыс болойлу достор. Анан болсун Кудай буйрса, Аллах насип кылып берген дартына шифасын берип жакшы болуп кетишин насип кылсын. Мен аябай чын жүрөгүмөн тилектешмин. Ушул балдардын кашында ата аман болушу, аска урабасын достор. Аска зоо кулабасын, урабасын. Узак жашасын дегендер түшүнүп мындай. Бул сөзүм мерестерге, акчаны, дүйнөнү кубалаган, байлык кубалаган адамдарга эмес, эртеңки акыретін ойлогон адамдарга мен айтып жатам. Сиздин берген жардамыңыз
бул үй бүлөгө бир жакшылыгы тийген болсо, сооптор сизге, бизге. Эртең соот менен содалаша турган күндө сиз бүгүн менин бул сүйлөөм, бул бир тууганыңыздын кайрылуусу сизди капа кылып, же маанайыңызды түшүрүп жаткан болсо, ошол күнү, сурак күнү, балким бул дүйнө акыретте жаныңыз денеден чыгып жаткан кезде, бул жакшылыктар балким жардамы тийген кезде, балким сиз рахмат айтып, жакшылыкты көбүрөөк кылып калбай деп, балким аттин кыларсыз. Мен да аттин кылармын. Мен көбүрөөк чуркап барсам болмок экен. Ушундай иштер көбүрөөк кылсам болмок экен деген армандар бар дейт жашоодо. Ошондой көбүрөөк сооп таап калуунун эмесинде өкүнүчтүү болбой, жакшылыкты кылып калайлы достор. Мынакей могул турган карындашыбыздынчы 6 баласы менен жалгыз калып калуу коркунучу турат. Достор, эне эртең жесир калып, балдар жетим калышын каалабай, мындай жакшылыкты каалап, дуа кылып, көп аракет кылып, ниет кылып, мындай бир үй бүлөнү сактап, мындай себепкер болуп калайлычы достор. Колдон келишинче. Бул менин сиздерге кайрылган кайрылуум. Мындай кайрымдуу, мындай ата эне кадырын билген, адамгерчилик билген адамдарга, анан башкаларга менин сөзүм жок. Анткени алардан оозунан жакшылык кылуу эмес, жакшы сөз сүйлөө келбей жаткан адамдарды көрүп жатам. Ошон үчүн келгиле достор, жакшылык кылайлы, жараткандан сурайлы. Аллах Тааладан көп дуа кылып койгула, видеолорду көп бөлүшүп койгула, мүмкүн болушунча батыраак бул бир тууганыбызды эртерээк жөнөтөйлүчү Индияга, жакшырып кетсин.